Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сапар узулантабыз. Албетте, жаңы жылдык рекордубуз сиздер үчүн экранда. Бүгүн түшкү саат 1-ден түнкү саат 1-ге чейин сиздердин сүйүктүү музыка телеканалыңыз ар бир үйгө өзгөчө шаң майрам тартууланга даяр. Анын катарында Тилекчи Найзада бар. Демек экранга болушунча жакыныраак келиңиздер. Анда эмесе кийинки коногубузду тосуп алалы. Биз бат-бат, динамикалуу ыр менен, жыр менен канакей кийинки коногубуз Кол чабуулардын коштоосунда. Баракелди, Жылдыз Коконбай, урматтуу айымдар жана мырзалар, сиздердин алдыңыздарда болдум. Келгиз, бул биздин чөйчөкчөнү кармаңыз. Саламатсызбы, келе жаткан жаңы жылыңыз менен сулсуз. Билесиздер, ар дайым элдерге, башкаларга сөзсүз түрдө энергия тартуулаш үчүн өзүбүз да энергиялуу болушубуз керек. Анан сизге алгач эле айтайынчы, кайдан аласыз энергияны? Энергияны ырдан алам. Ирдан аласыз. Ырдан? Биден да. Биден алам. Ага кошумча бир нерселер болушу мүмкүнбү? Ырдан да тышкары. Жашоодон. Жашоодон. Жашоо өзүбүзгө энергия бере тургандай жашасак. Кантип жашаш керек энергия алыш үчүн? Ал үчүн жарык жашоодо изденип жашаш керек. Келиңиз, анда мындай кылалы. Энергия үчүн, жакшы музыка үчүн, жана музыка телеканалы үчүн жаңы жылыңыздар менен баракелди. Келиңиз, биздин орындыктан орун алып бериңиз, анан биз ортодон орун алсаңыз болот.
ошол жерден шаар эле кепти баштагым келип турат. Себеби Жылдыз эжебиз сонун белеги менен келген экен. 2 кишилик Анталияга жолдомо. Урматтуу айымдар жана мырзалар, ардактуу теле көрүүчүлөр, сизден сонун белеги экен. Биз аябай кубандык. Анан буюрса алдыда кимде ким биз менен бирге болсо, оюнга катышса сөзсүз түрдө музыка астыңкы сызыкча УТРК Instagram баракчасына катталыңыз. Оюндун шарттары толук кандуу, ошол жактан өтөрүн дагы эске салып кетебиз. Анан эми дароо сиздин берешендигиңизден, бул сиздердин көрөрмандарга сүйүүңүздөн улам бул Анталияга жолдомо болотса керек, ардактуу көрөрмандар, мен сиздерге дагы бир ирет айтып кетейин. Бул чындыгында өзгөчө белек. Бул жаңы жылдык белекти утуш үчүн сиз сөзсүз түрдө музыка телеканалынын Instagramдагы баракчаларына катталасыз. Анда биздин ушул пост менен бөлүшөсүз. Өзүңүздүн баракчаңызда сөзсүз түрдө сүрөттөрүңүз болуш керек. Анан посттун ылдый жагына эң кызыктуу өзгөчө куттуктоо жазыңыз. Белекте болсо жогоруда силерге айткандай, ушул саат түнкү саат 1ге чейин бирлер аралыгында алсаңыз болот. 2 кишилик Анталияга жолдомо. Музыка астыңкы сызыкча УТРК Instagram баракчасына катталыңыз. Сөзсүз түрдө оюнга катышыңыз, белек балким сиздики болот. Ким билет, Биз уланталы маанайды көрдүк, энергетикаңызды көрдүк, ырдадыңыз, бийледиңиз, эми мындай кылалы. 2023-жыл, мен жогоруда да айттым, биздин келген коногубузгачы, көпчүлүк үчүн мындай жемиштүү жылдардан болду. Сиз өзүңүз максат койдуңуз 2023-жылы, бирок кайсынысы ишке ашты, кайсынысы ашкан жок деп сурабайбыз. Ашкандарын эле сурайлы. Келиңиз. Чоң рахмат, сонун суроо болду. Меники мындай дейм, биринчилерден болуп чыгармачылык жакты айтайын. Чыгармачылыкта бир жолугуу деген ыр менен иштедик, клип тарттык. Клиптерибиз Кудай буйрса сиздерден кетип атат. Ошол чыгармачылыкта ушул бир цель коебуз. Жашоодо бардык эле адамдар ошондой болуш керек. Бир цельди коебуз дагы, анан ошо менен иштегенге аракет кылабыз да. Анан ушул жылы жакшы бир ырларды жаратып, клиптерди жаратсамбы дедим эле, асастан болду. Анан үй бүлөлүк жактан ошо кызымды окутсамбы деп бир цель койдум эле. Ар бир адамда өзүнүн цели болот. Ошол целди жакыныраак кармап сүйлөй бересиз. Ошо кызымды окутуп алсамбы деп цель койдум эле. Кудай буйрса ошол аткарылып, кызым окуп атат. Кайсы жерде? Чикаго шаарында. АКШда туугандар, мен да алып кетпейсизби? Аракет кылсаңыз. Бүгүн эле алып кетерңиз, Эфир бүтөр менен алып кетсеңиз болот. Биз мындай цель коелу да. Кийинки жылкыга ошо Америкага жолдомо ойнотконго. Мына сага баракелди. Анда кийинки жылы Жылдыз айымда биз Америка Кошмо Штатына жолдомо ойноттуңуз. Келишин күтөт экенбиз. Америкага же Нью-Йоркко же Чикаго, Мындай кылалы туугандар, дагы бир жолу эскертип коеюн, Анталияга 2 кишилик жолдомо Жылдыз айымдын атынан, андыктан эгерде сиз да белекке ээ болом десеңиз, сөзсүз түрдө музыка астыңкы сызыкча УТРК Instagram баракчасына катталыңыз. Оюн дал ушул Instagram баракчабыздан өтөт. Ооба, шарттарды болсо да жөнөкөй болгону сиз бизге катталуу болушуңуз керек. Жана ошондой эле посттун төмөн жагына өзгөчө куттуктоо жазыңыз, жана дагы биздин постубуз менен өзүңүздүн сторисиңизде бөлүшүңүз. Анда биз уланталы, келиңиз. Сөзсүз түрдө ар бир айымда, кээ бир мырзаларда болгон көп касиет бар. Бардык жерге жетишкенге аракет кылышат. А сиз бүгүн майрамдык дасторконду жайганга жетиштиңизби? Эми барып жаям. Эми барып жаясыз. Менюңузда эмне бар? Менюбузда жаңы жылдык дасторкондо. Жаңы жылдык дасторкондо башкы тамагыбызбы? Чучук менен 5 бармак, албетте. Кошумча дагы? Кошумча да салаттын түрлөрү, нандын түрлөрү. Тамакты сонун жасайт окшойсуз. Жасайм, бардыгын жасайм. Бардыгын. 100%. 100%. Эң жакшы. Анда бүгүн сөзсүз түрдө Жылдыз айым дасторконун өзүндө болуп жайнайт экен. Буйрса. Баракелде. Ыраазычылык билдиребиз. Туугандар, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Бизге конокко келип, жакшы калуу тилектериңизди айтканыңыз үчүн, анан сөзсүз түрдө Анталияга 2 кишилик жолдомоңуз үчүн дагы рахмат айтабыз. Бар болуңуз. Анан сизге кыскача калуу тилек айта кетсеңиз. Кыргыз элиме эмнени кааламакчымын? Өсүүнү, өнүгүүнү, изденүүнү 2024-жылы. Анан албетте бөөдө кырсыктан алыс болуп, ден соолукту каалап кетем. Айтканыңыз келсе, сизге дагы бир гана ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым эле жаркыраган жүзүңүздөн күлкү кетпесин. Ал эми бүгүнкү өзгөчө белегиңиз үчүн да, өзүңүздүн ырыңыз үчүн да чоң рахмат айтып, биз сизди узаталы. Музыка, канаки, келиңиз.
Баракелде. Чынында конокторубуз ар бир көрөрмандарды сүйүнкөнгө даяр. Жогоруда айтып өткөндөй эле бизде ушул жакта жүздөгөн белегибиз сизди гана күтөт, ардактуу көрөрман. Андыктан түнкү саат 1ге чейин биз менен бирге болуңуз.